эми Америка деп калдыңыз. Мисалы ушул Американын саясий таасири бүгүн мисалы бул жакта көптөгөн өлкөлөргө согуш ачкандыгы маалым. 65-жылы Вьетнамдагы, 2001-жылы жанагы Афганистандагы, 2011-жылы Ливия, Сирия мисалы ушундай өлкөлөргө мисалы азыр агай мен бир ушул КГБдан башканы окуп экенсиң. Кыргыздын чыгаандарын баш көтөргөндөрдүн баарысын башына атып жок кылды деген фактылар бар да. Бул андай да болгон. Биздин өзүбүз бир башка өңүбүз оруска окшош эмес, кебетебиз деле, биздин аң сезимибиз деле, каада салтыбыз деле деги эле окшошпойт да. Бул нерсе менен эми биз кандай кылабыз мисалы? Биз орустар менен эле өнүгүшүбүз керек деп барып жармашып алышыбыз керек. Биз эч кимге жармашпайбыз. Кызматыңыздар ошол жерде элди башкарабыз деп улуттурасыздар да. Анан ошол жерде бир дүйнөгө таянбай бир өзүбүзчө кылсак болбойбу дейм да. Ушундай бир өзүбүздүн мыйзамдарыбызды, өзүбүздүн балуулуктарыбызды камтыган Американын конституциясы деле мисалы үчүн агай бир 2-3-4 жерде катуу өзгөрүлгөн да. Бул 200 жылдык тарыхында ушундай болуп келатат. Биздин конкреттүү проблемаларды чечиш үчүн түзүлгөн. Биздин саясий элита бүгүн ушундай бөлүнүп, ачык түрдө эле мен Американын позициясындамын, сен Россиянын позициясындасың деген маселелерди жаралып атпайбы?